Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Менин катталуучуларым, мекендештер, амансыңарбы? Енді балыққа 2-3 күндөн бери видео чыгарбай күтүп калсаңыздар керек. Мен мына буйруса жолго чыктым. Пока азыр точный бара турган маршрутум белгисиз, достор. Бир жерде бирөөлөр судак бар деди. Ошол жака барабыз. Анан баргандан кийин точный локациясын, если балык түшсө айтам, достор, силерге дагы. Азыр мы хижинада малёкко келип эчтеке кармай алган жокпуз, малёк жок. Азыр бул жерден чыгып биз Мраморныйга кетти шериктерим менен эми чыктым. Азыр Мраморныйдан если малёк кармап калсак, достор, анан ошол жерге барып судака салабыз. Если улов болсо сиздерге жакшы видео кылып, каерде кандай балык түшүп атканы жөнүндө маалымат бере кетем, достор. Анан сураныч, жанагы акылдуулар барго, мага комментарий жазган өтө билармандар. Анан колокольчикти мен деле жакшы билем, колокольчикти алып коюш керек экен. Просто кээ бир учурда шашып кетесиң, жетишпей каласың, вовремя подскать этиш керек. Анан аракет кылам көп учурда эле, кээде болуп кетет. Анан скучный экен, анан муну тартыпсың, тигини жакпаса, достор, көрбөй эле койгулачы силерден сураныч. Ошентип негизи мен ордума өзүңөр ушинтип видео тартып көргүлө. Эгер ошондой тартып видео тартыштын деле кыйынчылыктарын түшүнсөңөр, моментип жазбайт болсоңор да, анан экрандын артында отуруп алып кыйын боло бербей. Если андай акылдуу кыйын болсоңор, пожалуйста, өзүңүздөр тартыңыздар. Мен каршы эмесмин. Жакпаса көрбөй эле койгула, мага лучше жазбай дагы, көрбөй деле койгулачы сураныч. Мен эми колдон келишимче каякта балык түшөбү, түшпөйбү, менин максатым түштү же түшпөдү, каякта балык түшөт, кайсыл жакта түшпөйт, мен өзүмүн катталуучуларыма көрсөтүп бермекчи ниет менен барам балыккачы. А мен ар бир барган расходумду силер төлөп бербегенден кийин, мен мээнетими билбегенден кийин ардемени жазбай эле койгула, силерден сураныч. Чын кээ уракта ашыкча сүйлөп коюп атасыңар да, ашыкча элечи. Мындай жакпаса чын эле мен көрбөй эле койгула. Силерден башка аз деле көрүүчү жетишет. Мен колдон келишинче аракет кылып, ушу көрөрмандарыма жакшы видео кылайын, издейм, ар жакты издейм, барам, эчтеке тартпай порожняк болуп келем, аны киргизем. Чтобы эл билип, ал жакта балык тартпайт экен, барбай эле коелу, тарткан жер болсо баралы деп. Мен ошо эл дагы убактысы жоктор издеп, мисалы бир жумада бир күн выходной барлар бар, 2 күн выходной бар, ошо выходнойунда бир жерге барып алса, балык түшпөй койсо, ошондон жаман нерсе жок. Зато видеону көрүп алсаңыздар, могу жакта жок экен, могу жакта түшүп атыптыр. Күнүңөр бекер кетпейт, издебейсиңер, ошолердин ордуңарга мен издеп, мен табам, достор. Ошон үчүн силерден сураныч. Мына азыр Мраморныйга баратам, ал жакта да азыр балык түшүп атабы, түшпөй атабы элден сурап көргөзүп берем. Негизи көп, Кудайга шүгүр, мени колдоп, мындай түшүнүп, мен деле өтө кыйналып атам да видео тарткандан. Кайырмак тартканда эл кайырмакка чуркаса, мен видеого чуркайм. Ошол моментте подскать эте албай кээде качырам. Ошону түшүнүп, сендей бирөө керек деп аябай жакшы сөз жазган кишилер, Алла разы болсун, өтө жакшы. Бирок арасында ушундай бир эки гнилой адамдар чыгат да, бир эки сөзсүз. Мында көрө албастык кылабы, мен түшүнбөйм. Силерге менин эмне зыяным тийип атат, жакпаса көрбөй эле коюңуздар. Мен силерге же жалдырып атамбы, түшүнбөйм. Лучше жазбай эле койгула. Колуңардан жакшы сөз жазуу келбесе, лучше жазбай эле койгула. Мен мисалы ушундаймын. Мага жакпаган нерсе болсо деле мен вообще жаман нерсе жазбайм. Ошондой туксур. Жаман көрө бергиле макул, жакпаса көрбөй эле койгула. Мени жаман көрө бергиле, бирок жазбай эле койгула. Мынакей, достор, Мраморныйга да келип жеттим. Мына балыкчылар отурушат. Бул жакта болсо балык бар. Биздин балык тартпайт. Сурап ар бирин билип берем, достор. Кимде түшпөйт. Бул жерде билесиздер, видео келип кеткен жер Мраморный айылы. Азыр каякта түшүп атат деп чалып WhatsApp'та жазып сураган кишилер өтө көп. Мен деле 2-3 күндөн бери, почти 5-6 күндөн бери Кыргызстан балык салып элекмин, айырмак. Ошого эчтеке айта албай аткам. Азыр өскөбүз үчүн чогуу көрөбүз, мен чогуу. Айырмак турат. Ар бирин азыр сурап берем.
балықшыларды білесіздер, кейде тамаға бір ренжит болуш керек. Жоқ, таппайды деп. Здравствуйте. Что там, клюет рыба? Вообще? Ни одного не поймали? Что там, карась? Карп. Можно, да, снять на видео, пожалуйста? Bir karp karmadım deydi dostlar. Şundan tartelek deydi. Maşallah. Mınaki. Görmüştür. Mıramarını da düşüptür. Жақсы да. Мына түшпейді дейсіңдер, эми балықтың аппетиті арығандай да. Кеше уктум эле 2 килограмм бирөө чыгарды деп. Значит, түшүп атыптыр. На чё клевала, дядь, если не секрет? Кукуруза? На YouTube снимаю просто. Интересно, да, хожу. Ага. Спасибо, удачи вам. Давай. Давно сидите уже? С утра, да? Главное есть, не ноль. Сазан көрдік, бірінші болды сылардың. Емей, берді толтыра екен, әр бірін өтіп көрсетіп көрмесіздер. Ассалаумалейкум. Байка тартып атабы балық? Вообще 0, да? Здравствуйте. Даже, блин, хоть один раз клюнул, он уже 2,5 часа где-то сидим, блин. У него один сазан есть, оказывается. Да он поймал, что когда. Да, он с утра, говорит, сидит. Да, вот с утра вот приехал, он Сидел, да? да, сидел. А вы что, на сазана, да? Или на малька тоже кидали? Это мальчишка. На судака? Удачи! Бұларда ештеңе түшпеп тұр, достар. Қармаш бақты. Балық деген бұл да өзінше бір илімді. Бұндай уақытта қайсы нәрсеге жақсы аппетитін тауыш керек, қандай жерлерде көбірек болады именно сезонда. Кейде білем де ушунча адам салбодун түшпейді. Бір киши келеді. Шундай шашпай кормить етеді, ошоны бұл тарта береді. Жанына келіп саласың, сеникini тартпайды. Эми балыкчылардын баары эле аны жакшы билет. Дайым эле жолду боло бербейсиң. Балыкты бардыгы биринчи нерсе бул албадан. Салам алейкум. Кармадыңбы балык? Мына жигит балык чекин да. Түшпөй атабы? Жакшы. Түшүп калат а? Ошондо достор, азыр бuyakta da 4-5 машина тұрабы, 3 машина тұрабы, өйтіңіз. Бірақ погода что-то бұзылдығына қарабастар, толқын, самал, балдар кешіп жүреді. Бал қармадың ба? Түшпей атабы? Ассаламу алейкум. Балық түшіп атабы? Поймали рыбу? Карась? Мынакей достор, мына мындай қызыл каша атын кимдер билсе комментарийге жазасыздар. Мынакей 20-30 карась кармап коюптур, бирок майда экен. Мелочь, да, только, да? А крупных вообще нету. Вот тегил жакта лодка менен арматур сатып. А они на лодке поймали? А вам карп не попалось? Там же поймали же? Не. У тебя можно снять, да? Я на YouTube снимаю просто. Разрешите, да? Тоже маленький. Арасында ладошкалар да бар екен, майдалары да бар екен. Мраморный да был. Сейчас. Опа. На хищника не пробовали, да? Ладно, братцы, удачи. Ана достар, алып түшпейт дегендер бұл. Мен көп байқадым. Келсең постоянно Қытайлар, дүнгандар келсе, ушундай кызыл бир каша атын да билбейм достор. Биз келебиз.
манка салабыз, червяк салабыз, апарыш салабыз, бирок ага түшпөйт. Булар биринчи келет, сууду кормить этет. Андан кийин ушул кашаны крючокко илет, бирок постоянно кырмайт. Бирок негедир караштык кишиге бирок бу жерде действительно 1 килограммдык караштар да бар. Мен мурда кармачым да. Быйыл деле жазда келип кармагам, бирок видео чыгарган эмесмин. Аябай чоң караштар бар. Анан таң калыштуу. Ушул кашага негедир жакшы урат экен да. Ошол кашаны издеп, атын табыңыздар, сураштырыңыздар, кармасаңыздар болот. Assalamu alaikum aka. Balık düşüp atabı? Tatmaya atabı вообще. Nege salып атасыздар? Үйрөтүп жөнөкөйлөр мындай немеге салып койгонмо чекесине эле. Малек бу? Малек эмес. Жер бие түшсө дагы деп. Жок, крючок эмне илдиңиз? Крючок эмеле? Сөлжамбы? Малек илсеңиз ушул тараптан, камыштын түйүлөрүнөн эме? Окунь судак урат. Сөлжаңга леско карась вообще урбайт. Көрсөтүгүлөр толтура кармаптыр, бирок мондай кызыл каша кытайлар кармашат го. Мен бул жерде YouTube'га чыгаргам, тартып балык кармап. Могу жерлерден судак окунь көп түшөт да. Малёйник салып мындай балык илип жатсаңыз, чоңураак түшөт. Сөлжаңга карась вообще тартпай калган деп көп болду. Бирок моулардын кызыл кашасынан сурасам, ошол түшүп атат, көрсөтүп толтурган. Мына достор, мраморныйдын жаңылыгы менен силерди тааныштырдым. Эми айында өзүм малегим кармайын дагы дальше сиздерге видео кылганы Судакка барайын достор, башка жерге. Мен азыр билбейм, аны шериктер билет. Мен адресин мындай түшүнгөн жокмун. Ошон үчүн өзүм барып өз көзүм менен көрүп, анан сиздерге түшүндүрүп видеонда жүрүшүндө айтып берем достор. Достор, бияқта да малек түшпей жатат дейт. Нурдин байке келди. Отчаянный рыбак. На, братан, родной. Кандайсыз? Братишка, самый профессиональный рыбак, но малька не может ловить. Но сейчас поймаем. Мынакей, бул Акжол деген аксакал. Канчадасыз? 74 жашында мына лодка менен тет жакта сүзүп жүрүптүр. Кудайым ушундай возраст, ушундай күч кубат берсин, ушундай жашка келгенде. Мына кармаган балыгын көрөлүчү. О, машалла. Чыгарчы карайсың, сен чоң турбайбы? О, мынакей туугандар, өтө сонун. 4 карась алыптыр. Машалла. Тиги кытайлардыкы бүт майда болчу, сиздики чоңураак экен. Мынакей достор, анан мына жанагы кашасы. Кызыл. Кытайлардан алып калдым, бирок атын пара сыртын көргөзбөй койду деги. Из Китая привез деп койду, атын да айтпай койду. Мынакей достор, могу Атпашинский канал. Билсеңиздер керек, көптөр эле билет бул жерде. Короче, сөздүн кыскасы мындай, дача жактан келип атканда жаңы жерди, 20-й фоторду көрсөй. Атпаш канал чыгат, дача суу бүткөндө. Ошол каналдыга жеткенде каналдан өтпөй туруп эле солго буруласыңар. Солго буруп ушу каналда жээктеп эле кете берсеңер, мондай бир айыл чыгат. Бул айылдан да өтөсүңөр достор. Бул айылдан да өтүп кетип атканда сол жакта бир пурут чыгат, биринчи пурут. Киргизская деп коебу. Аты ход 1,5 миң дейт. Платный экен. Анан судак бар дейт. Мен азыр ошол жакка баратам достор. Мен өзүм кайырмак салбайм достор. Бүгүн силерге эле видео кылып, если балык бар болсо, мен 1-2 саат ошо видео кылып, түшүп аткан жерлерди гана издеп жүрөм достор. Түшүп аткан жер болсо силерге видео кылып көрсөтүп коюу максатында. Бүгүн чынында өзүм эчтеке алган жокмун. 1-2 кайырмак салып койдум на всякий пожарда, бирок что-то менде да жумуштар чыгып атып, кайра кетет окшоп калдым. Ошого жолду түшүнбөгөндөргө кийин менден комментарийден жазсаңар, ар бирине жооп бере албай калам. Дача сууга келесиңер, дача суу бүткөндө Атпаш каналга чыгат, ошо каналдан солго бурулуп, до конца эч жака бурулбай каналды эле кууп кете берсеңер, сол жакта бир пурут чыгат. Эгер түшүп калса, судак ошол жака келип салсаңыздар болот. Бирок түшөбү түшпөйбү, ал мага деле силерге деле караңгы, мен деле силердей элемин, эми баратам. Анан чогуу көрөбүз достор.
Анан баягы мен ат баш каналга разведка кылып келип кеткен жер мына могул жер. Так ушу айыл бүткөн жери. Ушул жерде апарыш менен агызып поплавок менен макой мен чыбак алса болот, кээде караш түшүп калат. Бирок ал деле постоянно эмес, кээде тартат, кээде тартпай коет. Бирок ушул жер мына бесплатный локация сураган, ушул жерде видео тартканымда дагы адрес сурашкан. Мынакей ушул канал достор. Мынакей урматтуу достор, мен Кыргызская деген озерого келдим. Ошол жерде момундай бонусный карточкалар болот экен туугандар. Бир так 3, 6, 5 жолу келип ушул жерден ушу карточканы алсаңыздар, каждый эме могу белгини отметка кылып коет келгенде. 6-чы рыбалка бесплатно. Бул жерде 12 жашка чейинки жаш балдарга жана аялдарга бесплатно экен. Семьяңыздар менен келип эс алсаңыздар болот экен туугандар. Килограмм ограничение жок, суткасына 1,5 миң сомдон экен. Ошондой туугандар. Номер айтып коесузбу? 0550 0550 48 48 82 82 10. 10 номерине чалсаңыздар, ушул пруттун хожайыны достор. Анан кандай вопросторуңар болсо, мен балким билбей сурабай калсам, ушул суроолоруңузга ушул байке жооп берет. Мынакей достор, бул Киргизская деген озеро. Вот путевка кагазтарын көрдүңүздөр, тартып көргөзүп бердим. Эми бул жердеги результаттар кандай болот, кандай балыктар бар, и клев кандай болот, сиздер менен тааныштырып келейин деп келдим. Здравствуйте. Привет. Вы что, собираетесь уже? Да нет пока. Что там поймали? Да нет, пару лещей. Пару лещей? Давно сидите? Да, с 10-11. Можно, да, снять вашу рыбу, пожалуйста, если не трудно? Нет, вон оно. Лещи на что брали? Подлещики. Подлещики. Да, это как его? Вот мынакей подлещиктер да бар экен бул жерде. И еще на опарыш, да? На фидер получается или на поплавок? Вот. Мынакей достор, лещтер да кармасаңыздар болот экен. Здесь какие рыбы водятся, байке? Лещ, подлещ, амур, сазан, карп, судак, змей-голова, красноперка. Красноперка тоже есть, да? Да. Ну, плотва. А вы чисто на мирную рыбу, да? Да. Ну, блин, этот, спиннингом пробовал. Сейчас что-то желание. На малька не закинули? На малька, да. Вот сейчас смысл есть на малька. На судака, да? Да. Если на ночь, то да. А так днем. Как вас зовут? Павел. Павел, меня Сыргак зовут. Я свой блог веду на YouTube. Я блогер, значит, по рыбалке чисто. Понятно. Вот специально приехал, чтобы снять, посмотреть там у нас. Надо было, блин, летом приезжать. Я в Казахстане постоянно рыбачу, там снимаю основной. И там у меня на комментариях просят, что местные водоемы, которые не может поехать за границей, их здесь хотят, да? Вот специально приехал снять. Лещ, короче, летом был. Летом лучше, да? Просто, блин, дербанили капитально. Что ловили-то? Леща. Леща, да? 300, да. А там сейчас другие рыбаки есть еще, не видели? Все, уже практически сезон закрывается. На судака я имею в виду, сегодня. Судака приезжает, вот, ту неделю. Постоянно мужик приезжает. Там. Но ловится, да? Он на малька, да. Да. А так, чтобы спиннингом. Угу. Ловят. Все, главное, чтобы ловилось, да? Да, когда он клюет. Я прошлую неделю там у Абдуллы был, там снял ДСК. С утра до вечера сидел, ни одной поклевки не было. Ну, блин, весной, блин, тяжеловато. Вот, ой, осень. А вот весной, блин. Хорошо, да? На спиннинг милое дело. Прям от души потусил. Этот, воблеры, да? Воблеры, резинки. Я на Резинки. воблеры, а вот Кент у меня на резинке. Китает, да? И здесь, наверное, есть крупные, да, судаки? По-разному. Ну, блин, на малька крупные. Идет, да? А, блин, на этот, кто кидает хорошо, у кого спиннинги там. Опыт, кто, это у кого 40 опыт больше, да? закинет. Там, да. Все, ладно, Павел, спасибо за беседу. Я пройдусь, посмотрю еще, рыбаки есть, нет. Мынакей достор, ушинтип Киргизская озеросуна келдик, көлүнө. Мынакей. Могу кайырмактарды көрдүңүздөрбү? Үчөөнү окшош. Мына мен кече сиздерге реклама кылган кайырмак ушул. Өзүнүн дүйүндө тычкасы менен деп туруп. Эми азыр буюрса результаттарын көргөзүп берем.
Мынакей достор, биринчи поклевка киргизская малёка. Мен өркөч. Көп болсо 15 мүнөт отурдук. Сачап, энең такы кетип барат. Мен барайынбы? Жүрөт. Мынакей. Маленький. Ну главный есть результат. Опа. Мына достор, судак. Кой берер. Так. Чыгарып бер мага. Майда экен. Хотя бы, блядь, түштү. Мынакей достор. Сүрүлө чөп. Бу жерде мына ашып кетсе 10 мүнөт кайырмактар дыргытканга ушул жака келсеңиздер болот экен. Мощный, машалла. Мына балык. Опять профукал, блин. Нет, есть. Не, мен поклевканы тарта албай калдым дегеним го. Мынакей достор, уже мына 20 да 5 мүнөттөн кийин экинчи поклевка. Почти где-то общий 20 мүнөт. Ой, ачык чеки. Кепкаңын болду. Мага берип коймо. Болду, кой бер. Опа. Оп. Мен тийип кетпедим. Жок. Аман тапту. Мынакей достор, экинчи судак. Машалла. Оттан чыгарып келем. Мен муну садокко алып барып салып келейин. Бұл екінші судак достор. Hoppa. Жақсы жер екен, мага действительно жакты мына. Не деген 20 мүнөттө 2 балык. Biz жаңа эле келгенбиз, ошо келгенбизге кайырмактар жатканыбызга 20 мүнөт эле болду достор. Ушундай достор, мына ошо баягы мен сиздерге айткан үйдө 2 эле кайырмак калды, сатам деген кайырмактар мына. Азыр починдин экөө тең ошол кайырмактарга болду. Өтө сонун кайырмактар, сизге жакындан көргөзүп коеюн. Мынакей, алам десеңиздер, мына азыр үйдө 2 штук бар. Есть? Сейчас, дагы мына сүйлөп атсам 3-чү поклевка достор. О, бисмилла. Ай, алып келер. Главный. Ha? Жок, алып келер. Тартат элем да мен, mo видеого сонун көрмөктөр жакында. Ой, ё-моё. Жакынга жакшы көрүнөт экен. Майдаланып кетти го, бияга чоңдор кайда жүрөт? Азыр урат да. Чоңдор бар. Kaç çetki tartıyor, çetki. Могу? Кыскасы достор, мында бизде баягы колокольчук коюп коюу, анан жакшылап шыңгыразында отурмай жок экен. Буларда учук кыймылдаганда көзүң албай отурушуң экен, сразу подскать этпесең бүттү, жок экен. Ушундай тонкостор бар экен бердин судактарынын. Ошон үчүн балыкка келсеңиздер, ошондой жылбай, алаксыбай бирдемеге алаксыган моментте тартып калат. Ой. Каяка балам. Жүр. Seni Sadoko bir тугандарыңа кошуп келем. Опа. Окей, достор, көрдүңүздөр, өзүңүздөр сүйлөп аткан моментте 3-чү тартты. Пока чоңдор түшө элек, негизи бир да аябай чоңдор түшөт дейт. Бул жигит кармап жүргөн экен. Мен булар менен до конца 1 сутка отура албайм. Мен сиздерге видео кылыш максатта гана келгем, достор. Убакыт аз.
Азыр караңгы киргенден ито көрүнбөй деле калат. Себеби мен өзүмдүн жарык лампаларымы, штакет, эштек алып келген эмесмин. Телефонду кармап эле тартып жүрөм. Азыр дагы караңгы киргиче 1-2 поклевка болуп калса силерге көрсөтүп берем. Жок болуп калса кете берем. Ушундай достор. Бирок главный өтө сонун результат. Мен мындай Кыргызстан ичинде мындай поклевканы көрө элекмин. 1 саат, 2 саат өтүрүп бирөө тартса тартат, тартпаса жок. Бул жерде мага жакты. Машалла, өтө сонун результат боло турган экен. Мына Казакстанга темчилеген канча барып деле кече 1 сутка отуруп, Кортода 1 балык менен деле келип аттык. Эсептеп келсең, бу жердегиден 3-4 эже кымбат расходу. Ошондой достор. Ошондой достор, кайырмакка жетишип калам десеңиздер, мына фиолетовый 2 кайырмак калган. Спиннингтен бирөө эле калды, бирөө сатылып кетти. Достор, жетишип калыңыздар. Мага чалыңыздар. YouTube'да менин номерим бар. Бирок көпчүлүгү менин мегакомду карашат экен. Мегаком билишет экен. Мен Ошкамды да айтып коеюн. 0502 менен 88 84 84 Ошкасы барлар. Ошкага чалсаңыздар, ушул кайырмактарды алсаңыздар болот. Дарек дача сууда. Моменту аңдаганың жаман экен достор. Если мен өзүм келип берге кайырмак салсам, камерага тарта алчудай эмесмин. Себеби муну колокольчикти шылдыраткан берки балыктардай болуп шылдыратпайт дагы экен. Бир кичине эле кыймылдатып өткөн, ошол моментте подскайт этсең, подскайт эттиң, болбосо жок экен. Эми элестеткиле да. Мен камерага жүгүрсөм, аны кыймылдагычы уже бүттү. Поклевка жок. Балыкты үзүп кететкен, түшпөйт экен. Муну момент подскайт этиш керек экен. Анын үчүн мен либо камераны күйгүзүп туруп постоянно коюп коюшум. Анда ошол моментте поклевка болбой калса, видео узун болуп кетет. Телефондун заряды да жетпейт. Мен ошол жагын ойлонуп атам да. Мен эртең өзүм келип, аз бүгүн чисто разведкага келдим да, сиздерге ким каякта судак боюнча кийинки күндөр мага вопрос өтө көп болуп кетти. Судак сүйүүчүлөр аябай WhatsApp'тан кайрылып атат. Эми ошолор ишенип, менден суранып кайрылып аткандан ошолордун ишеничин актап коеюн деген максатта гана келдим. Ошон үчүн кайырмак салган жокмун достор. Бул жерди угуп, анан өз көзүм менен көрүп кетейин деп. Бирок бул жактын ушундай жагы бар экен да, түшүнбөй калдым кандай кылып видео тартам эсли өзүм келсем. Аке достор, дагы бир поклевка болду. Есть, да? Так. Сапок керек бияка. Блин. Бияка сапок керек. Сапок тап келчи. Сен кийейинби? Так. Точно? Кийдим. Чеке окшойт. Абайла мен жан башына чөгүп кетмей жер болот. Мага жетип Кайда калса. келатканы көрүнбөй атат мага. Аз көрүнөт да, мен камышка илип алба дейм да. Мына достор, жаңы эле Жүрүп атат алда абайла. кетейин деп атсам, тартып калды. Ушунча алыс кыргыттың беле? О, келди мына келди уже. Мына. Мына. Оппа. Бияка. Айт, бутум батып калды. Ошон үчүн нары кирбе, суу киргиз салбай абайла. Жок, кирген жок. Күнү мен кыйналып калам ана. Мынакей достор, 4-чү судак. Отур. 1 сааттын ичинде достор. И то биз нормальный малек ала алган жокпуз, полный. Только майда малектор болуп атат. Ошон үчүн дагы может майдарак балык түшүп атат. Жаңы эле болду, кетейин деп атсам. Эй, Düşüp kaldı. Gelip gittin mi? Men çoğun poklevkаны күттүм эле достор, силерге bir çoğun video эме чоңураак балык көрсөтүп берейин деп, бирок пока түшө элек. Мынакей достор, ушу менен видеону жыйынтыкташка туура келип жатат. Караңгыда кирип калды. Мен убактымда бир жака барышым керек эле. Бир жагынан мен тегиз жарыктарым, лампаларым жок. Мунун баарын түнкү поклевкалар тарта албайм. Негизи чоң балыктар жок буюрса түндө уруш керек. Бир чоң балык түшсө көрсөтүп кетем деген ниетте келдим эле. Эми тилекке каршы чоңу түшпөй калды. Бирок мен бул жигит ушул жерден келип кармап кеткен балыктарын мага кетип баратып көргөзүп,
аябай чоңдорду кармаганын көрүп, анан ошол себептен действительно түшөт экенин өз көзүм менен видео кылып элге көрсөтүп берүү максатта келдим эле. Эми шүгүр, главный тарттык, балык бар экенин билдик. Болгону чоңду тартып албай калдык. Тарттыбы? Сен үкүнүн көзүн жегенсиңби дейм, түндө да көрөбүз. Мен көргөн жокмун шуну. Мен сага ошол үчүн айтып атам да, отуруп алып, асмандын жарыгы менен карап отурам. Ошондой достор. Дай да бир жол. Мунун поклевкасын билем, көрдүңүздөр, мына аңдып, мына колун даярдап алып отурат. Фонарик жаксаң кол жагың. Мына кыймылдаганда эле подчикать этиш керек экен да. Бул өтө сак болуш керек экен бугачы. Махой менен караш тарткандай эле экен.